Салам алейкум. Кандайсыңар жигиттер? Жакшысыңарбы? Учрашып коелу балдар менен. Мен коллегалар менен учрашып коеюн. Ата айтып жүрбөсүн. Коллегабыз учрашпай койду деп. Кандай улум? Кандай улум? Кандай улум? Ажеке кандай жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Кандай жакшыбы? Кандай жакшы, кандай? 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 Жакшы. Кандай жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандай? Жакшыраак. Кине албай атасызбы? Жакшы. Балдан жейле батыраак бүтсүн. Шириндик болсун. Ay meni gülüm birösünün bütkündöy altın menen kümüşlük şirösünün bütkündöy asman menen şerimdin birösünün bütkündöy tündük menen tüştüktün tülögünün bütkündöy tüktü kırgız jurtundun dileginen bütkündöy jakşılık dilesene gözüңө еңесе келер. Кандасыз Ошар Вери Токторбаев, Жеңишбек, Шер Маматовичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Төлөкөн эли, урматтуу бир туугандар. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон чыгаан бирдин аталарыбыз чыккан. Мынакей азыр атабыздын атына арнап мынакей мектеп ачып атабыз, капсула салып атабыз. Гапар Айтиев бул дүйнө жүзүнө белгилүү болгон художник атабыз. Ана былтыр өзүңүздөргө жакшы белгилүү Ак Тилекте Жапалак айылын жакка өлүндө Жоло Мамытов атабызга чоң эстелигин коюп, Туркпа Султан Раев акебиз келип, ошол жерде канча деген мамлекеттерден Жоло Мамытов атабыздын аброюн көтөрүп, паркын ачып, эстелигин тургуздук. Мынакей урматтуу аталар, урматтуу аксакалдар, урматтуу айылдын тургундары, биз өзүбүздүн өткөндү эстеп, өткөн тарыхыбызды тутуп көтөрмөйүнчө бизди эч качан эч ким барктабайт. Бизди эч качан эч ким баалабайт. Ошон үчүн бизде ушундай көбүрөөк саясат болуп атат. Ошол Кыргызстаныбыздын атак даңкын чыгарган, биздин бул дүйнөдөн өтүп кеткен оштук бир туугандарыбыз, аталарыбызды эскерип, ошол чыгаан биздин аталарыбызга көбүрөөк басым жасап, ошол кишилердин атына парктарды коюп, ошол кишилердин атына скверлерди коюп, ошол кишилердин атына мектептерди коюп атабыз. Мына бүгүн биздин дагы бир Гапар Айтиев атабыздын атына коюлган мынакей 225 орунду мектепке капсула салып отурабыз. Бул кыскача урматтуу бир туугандар айтып коеюн, бул жерде өтө эмгекти көбүрөөк кылган ушул жерге салым кошкон биздин өзүңүздөрдүн уулуңуздар, өзүңүздөрдүн кулуңуздар, өзүңүздөрдүн ушул жерге жээн болот. Мынакей биздин урматтуу жогорку кеңешке депутатыбыз Алтынбек Мусазанович Кудайбердиев отурат. Урматтуу Алтынбек мырза, сизге жалпы ошо мэриянын атынан, өзүмдүн атымдан, жеке үй бүлөм атынан, оштук бир туугандардын атынан, ушул Төлөкөн элинин атынан, сиздин шайлоочуларыңыздын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Анткени ушул проектке сиз көбүрөөк чуркап, көбүрөөк кабыш кылдыңыз. Бул дагы сиздин бир ушул Төлөкөн элине кылган эмгегиңизди эсептейм. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Андан сырткары урматтуу Төлөкөндүк бир туугандарым, өзүңүздөрдүн ушул жерде кулуңуздар, депутат кыздары отурат, депутат балдары отурат, мынакей 4-5 депутат. Ушул балдардын кыздарындагы минет абдан зор. Анткени ушул мектептин тарыхын ушул балдар, жергиликтүү депутаттар көбүрөөк билет. Анткени былтыр биз могул жерде 2 депутат кызыбыз отурат. Рейдке бирге чыгып, тиги Төлөкөнгө чейин барып, ар жагы Эделбеске чейин барып, жолдорду ачып, тиги жарыктандырууларды коюп келетканда как раз ушул мектепке кирген болчук. Мектепке кирип, мектеп ошо 1030-жылдары курулган
абдан эскилиги жеткен аварийный состояние мектеп, МЧС заключениесі бар екен, снос болуш керек депчи. А бирок берки жагында кичирээк бир корпус салынган, бирок ал жерге биздин балдар батпайт. Ошол как раз ушул Кудай кааласа 225 орунду мектебибиз бүтүп калса, ушул жердеги мектеп маселеси чечилет болчу. Тетиги 1937-жылы курулган мектеп экен, жана барачного типа. Мына Кудай кааласа урматтуу президентибиз Садыр Нурожович макул болуп атат, кургула, Ошту оңдогула деп атат. Урматтуу генералыбыз Кыргыз эл баатыры Камчы Кыдышаев Ташиев деле макул болуп атат. Эгер оңдосоңор мынакей оңдогула, акча каражатын бөлүп берейин деп атат. Бизге Ош шаарына эч кандай бир препятствие жок да. Мына Ош шаарыбыз бир топ жылдан бери каралбай калган болчу. Мына өзүңүз да жакшы көрүп атасыздар. Мына Ош каралбай калган болчу. Давайте Ошту карайлы, оңдойлу деп мына былтыр кете бир 3,5-4 миллионга чейин акча бөлүп берди. Кудай кааласа быйыл дагы акча бөлүп берген турат мынакей. Тем более мына биздин жогорку кеңешибиздин депутаты турат мынакей Алтынбек Мусажанович. Бул жигитибиз дагы как раз ошо акча бөлө турган жерде. Мамлекет боюнча ушу кишинин колу акча өтпөйт. Колдон келип аткан мезгилде балдар, колдон келип аткан мезгилде жасап калышыбыз керек, куруп калышыбыз керек. Канча жыл жүрдүк мектепсиз, канча жыл жолсуз жүрдүк, канча жыл качан Эделбейске асфальт төшөлдү эле. Эч качан сайыл мезгилинде төшөлгөн эмес. Мына Кудай кааласа Эделбейсте барып тиги чокусуна чейин басып келдик. Анча мынча жанагы документтер бар, аны толук бүтүрүп беребиз. Мынакей могу жердеги жанагы салкын төрдү. Эмне мынакей 40 жылдан бери турат болчу. Кудай кааласа мына майдын биринде ачабыз. Бизде шаарыбызда бир дагы муниципалитеттик курорт, то есть санатория. Балдар келип эс ала турган бир дагы санаториябыз калган эмес. Бардыгы Муакбуранын жээгиндеги санаториялар бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Бир дагы санатория жок. Бир дагы ушул шаардан келип мына сиздердин демиле турган жер жок балдардынчы. Мына салкын төрдү алдык. Мына урматтуу генерал Камчы Кыдышаевичтин жардамы менен мына 3,5 гектар жерди бизге мамлекетке ФГ өткөрүп берди эле, бизге мэрияга балансқа өткөрүп берди, ремонтун баштадык. Бер жактагы жанагы лагерибиз 4 этаж лагерибиз 40 жылдан бери турат болчу. Дээрлик ремонт бүтүп калды. Ичинде лифт менен бардык условиясы менен, отоплениясы бүттү, ремонту бүттү. Кудай кааласа только жана ичиндеги эмеректери калды. Ошолорду алып келсек, буюрса, быйыл мына сиздердин коштооңуздарда 1-майда ачабыз. То есть биз 25-майда мектептин жабылышына биздин лагерибиз даяр болуш керек. Кудай кааласа бул дагы иштерди жасап атабыз. Анан сырткары мына Төлөкөнүн жолу өткөндө атамдар барып айтты эле, биз снос кылып койдук, жолду качан баштайсың депчи. Өткөндө биринчи сносту кылып бергиле десем, жок кое тур деп айттыңдар. Эми азыр снос даярдап койсуңар. Карайбыз, Кудай кааласа муну дагы быйыл бюджетке киргизип, кайта эмеден баштап Күреңкебеден берки эмеге чейин эмеде аракет кылабыз. Бул жерде көбүрөөк тротуар жок. Тротуардын быйыл Кудай кааласа бюджетке киргизип карап берем. Кудай кааласа мен ойлойм бул жылыбыз дагы абдан жемиштүү болот. Анда урматтуу бир туугандар, урматтуу Төлөкөн айылынын тургундары, урматтуу аталар, апалар, анда ушу биздин жаңыдан ушу курулуп жаткан мектебибиз ак жолтой болсун. Тезирээк бүтүп, биздин элибизге, биздин балдарыбызга кызмат кылсын. Мектеп, бала бакча бул келечекке капсула салгандай эле болобуз. Анткени биздин балдарыбыз канчалык билимдүү, илимдүү болсо, биздин Кыргызстандын ата даңкы бийик көтөрүлөт. Мынакей өзүңүздөрдүн уулуңуздар, атаңыздар азыр айтып кетти, мына Гапаратиев атабыз, Жоло Мамытов атабыз чыгып, мынакей биз мактанабыз. Мына ушул айылдан биздин аталарыбыз чыган кишилер чыккан деп. Мына Кудай кааласа ушундай мектептер, бала бакчалар көбүрөөк болсо, мына Жолон Мамытов атабыздай, Гапаратиев атабыздай мындай бийик ата даңкы дүйнөгө чыган жигиттер мен ойлойм чыгат. Кудай кааласа ушул керек болсо, ушу быйыл мынакей эрте баштап атабыз. 1-сентябрга чейин мектеп бүтүрүп, Кудай кааласа бардыгыбыз ушул составда, ушул өлчөмдө сиздер менен чогуу ушу мектептин ачылышын дагы чогуу ачалы. Рахмат чоң.
Ош шаарында көрүп атам. Жетекчи кандай иштеш керек, жетекчи кандай аракет кылыш керек, анан ошонун командасы кандай иштеш керек дегендин баардыгын бүт кыргыз элине баардыгына пример болуп, мына биздин Жеңишбек Шермаматович шаардагы инфраструктураны өзгөчө жакшы багытта өзгөртүп, азыр шаарыбыздын баардык жолдору, суулары, мектеп, бала бакча бүт баардык инфраструктурасы өзгөчө жаңы стандартта өзгөрүп келатат. Бул деген биздин келечегибиз үчүн аябай сонун шарттар түзүлүп атат. Кудайга шүгүр, мына ушул Жеңишбек Шермаматовичтин командасы, жанында жүргөн мына шаардык кеңештин депутаттары колуна кол, бутуна бут болуп, ушул кишинин койгон тапшырмаларын так убагында аткарышып, бүгүнкү күндө шаарыбыздын көркүнө көрк кошулуп, дагы шаарыбыз жакшы жака жылыш болуп, өнүгүү жолунда баратат. Ошону менен бирге мен финансист катары айтып кетейин. Биздин өлкөбүздүн бюджети жылдан жылга жогорулап, мына өзүңүздөр билесиздер, биз триллион деген баскычты басабыз деген планды алдыбызга койгонбуз. Азыр өлкөбүздө профицит деген жакшы терминдер пайдалана баштадык. Буга чейин биз дефицит деген гана сөз менен бюджеттерди кабыл алып жүргөнбүз. Мына акыркы 3 жылда биз бардык бюджетти профицит менен кабыл ала баштадык. Бул дагы болсо биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө биздин жетекчилигибиз, мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин салымы мына өзүңүздөргө накта дана көрүнүп турат. Өлкөбүздө бүгүн өзгөчө өнүгүүлөр ар бир аймакта, ар бир шаарда, ар бир райондо бүгүнкү күндө курулуш дүркүрөп жүрүп турат. Бул каражат болгондуктан жүрүп турат, туугандар. Ушул биздин билим уясы биздин келечек муунга жакшы кызмат кылсын. Ал эми биз колубуздан келген аракетибизди жасап, ушул элибизге кызмат кылып, өзүбүздүн болгон салымыбызды кошо берели. Корпоратив атабыздай улуу инсандар ушул жерден өсүп жетилсин. Биз ага ишенебиз, себеби бул жердин дээринде бар дейт го. Бизде кыргызда сөз бар. Дээринде бар. Дээринде бар калктан сөз түрдө чыгат. Аккан арыктан сөз түрдө суу алат. Ушул жерде ошондой инсандар, андан да улуу инсандар ушул жерден чыгат деп ишенебиз. Бар болуңуздар, Ошубуз өнүгө берсин, элибиз аман болсун. Анан бир нерсени Адыркы заман бат мектептерден болду. Amin. Aytqanыңыз kelsin. Amin. Amin. Allah. Qana. Siz çok salaylık. Tura kelingizler. Bismillah. Yaştan çıksın şu yerden. Saldık. Bismillah. Buna gel. Körük salır öyle. Batırak bütöt. Kırgızstanda birinçilerde bolğana bolsun. Amin. Uşaqa sözünüz göğünüz göğürək burunuz. Al da ta. Kudayım yapalaq teleykön oştatası olur. Amin. Kudayım bizde el daha kudayım jakşı jagına olsun. Amin. Uşularga bäğände özde jardan ber sizge işlerinizge. Amin. Kudayım ıntımaqçılık bersin. Kudayım bäğdigizdi kudayım özüň oňdagyn. Amin. Rızine billahi Rabban ve bil İslam'e dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve nebiyyen ve rasulan. Allah'ım bizim dualarımızı kabul kıl. Günahımızı keçir. Allah'a Amin. Allah.